Биз бүгүнкү талаа күнүн өткөргөндүн себеби Силос багытындагы жаңылыктарды элге таратуу болуп эсептелет. Саан малдардын, саан уйлардын рационун жайылтуу боюнча. Андан сырткары бизде мына бүгүнкү күндө фермерлердин көбүнчөсү баягы данга ыңгайлашкан гибридтерди, жүгөрүнүн гибридтерин эгип, бирок силоска ороп алышат. Бул бир аз экономикалык жактан туура эмес нерсе. Себеби силостун өзүнүн гибридтери бар. Алардын түшүмдүүлүгү жогорураак болот. Ошол жөнүнчө бир аз маалымат берип кетели деген жаңылыктардын арасында бул бүгүнкү күндөгү мына аппаратты алып келгенбиз. Кара Суу району Кайрат айылында. Бул аппараттын жакшы жагы эмне? Силосты бизге баягы ямасы жок болгон кишилерге үйүнө өзүнө мындай упаковка кылып алып келип өзүнүн үйүнө жыйып койсо болот, яма кылбастан. Биз буга чейин сүт багытында иштеп, былтыркы жылы 2022 жылы 400 тоннага жакын сүт тапшырдык. Сүттү кайра жетүүчү ишканаларга. Ошонун сүт кылып атканда бир көйгөй болду. Биздин сүтүбүз кышкы мезгилинде көлөмү түшүп кетет. Аны чечүү максатында биз мындай чыктуу той кылууну ойлодук. Ошонун катары биз силос катары билебиз. Силос бирок былтыркы жылы кылганыбызда бир топ маселелер чыкты. Эң чоңу бул үйдүн астыбызга силос кылайлы десек, яма кылайлы десек, үйүбүздүн кичинекей. Же болбосо кышында баягы жаш балдар аны чабыш керек, бир топ маселе болот. Андан сырткары баягы силосты ачып жаба бергенде силос эскирип чыгып калат да. Ошол чечүү максатында биз мына бүгүн 80 килограммдык түктөрдү пресстеп берет. Бул аппарат 80 килограмм, 75-80 килограмм кылып силосты ушул бойдон баягы чыктап сактап калсаңыздар болот. Бунун дагы жакшы жагы эмне? Буга мына яма кылыштын кереги жок. Өзүңөр эле баягы навеске эле астына жыйып койсоңуздар боло берет. Бул аппарат, бул технология баягы көп мал кармагандар үчүн эмес. Балким көрөп мына 2, 3, 4, 5 малга чейин кармагандарга ыңгайлуу бул нерсе. Анткени мунун баягы пленкасы менен жиби өзү эле анан биз мына аппаратты ишеткен балдардын кызмат акысы 2,5 сом болот 1 килограммына. Ошондо мындайча айтканда, эгерде силосты 3 сом менен фермер алып келген болсо, 2,5 сом бул расход бар. Ошондо 5,5 сом, 6 сомго барып калат силос. Ал эми ошол эле кезде кышында силос 10 сом турат килограммы. Ошол 10 сомдун ордуна азыр ушуну даярдап өзүңөрдүн үйүңөргө даярдап алсаңыздар болот. Бул баягы 2-3 мал кармагандар үчүн, азыраак мал кармагандар 10 тоннага чейин. Андан көбүнө бул силос технологиясы бир аз кымбатыраак келет.